Мисалы айтып атат, Акаев 44 миллион алған деп. Ал кеше Азаттык аркылуу айтты, мен алған жоқпын деп. Атамбаевты 10 миллион доллар алды дейді. Мен кеше жактоочусу жакындар аркылуу сурадым. Ал киши кыйналып аткан экен, бирок айтыптыр. Эгер Акылбек Жапаровдун комиссиясы менин 10 сом алганымды далилдеп берсе, мен ушул жерде тергөөсү жок дагы, соту жок 10 жыл отуруп берем деп. Бетке айтышыбыз керек. Акылбек Үсөнбекович ошол 2003 жылы келишим болуп атканда айтып чыкса, мен де болуп ушул жерден. Анда башка болмок эле. Камека легендарлуу парламенттин башын жуткан. Канча деген өкмөттүн башын жуткан. А бизге окшогон чимкирик парламентти, чиркейди жуткан бакадайлы кылып жутуп коет. Урматтуу төрага, урматтуу премьер-министр, урматтуу кесиптештер, урматтуу теледен угуп жаткан, радиодон угуп жаткан мекендештер, мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары комиссиянын бүгүнкү корутундусуна мен кол коюп бердим, бирок жалпысынан, жартысынан гана колдойм деген өзгөчө пикир менен чыктым. Эмне үчүн мен ушундай пикир менен чыктым? Анын бардыгын жазыш кыйын экен, бирок ошо ортоңку трибунага чыгып өз оюмду айтып коюуну туура көрүп турам. Комиссиянын ишине биринчи ыраазычылык билдирип кетейин. Абдан чоң, эбегейсиз чоң иштерди жасады. Өзгөчө эксперттердин эмгегин баалап коюшум керек. Эң чоң экологиялык экспертизаларды жасап чыкты. Бул эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы эң чоң доону тауып чыкты, аныктап чыкты, ачыктап чыкты. Булар боюнча менде мындай каршы пикир жок, жакшы пикирим бар. Ал эми комиссиянын корутундусунда аша чапкан, ала барман, аныкталбаган жерлер көп экен. Ошондуктан мен кече Акылбек Үсөнбекович жөнөткөн 9 барактан турган проект постановление жогорку кеңеште окуп чыгып, анан ушуга каршы пикирин жаздым эле. Эртемен бирок негедир 35 барактан турган корутундуга кол коюп бердим. Эми бул корутунду токтом долбоору бул тарыхый документ. Анан ушул тарыхый документте тарых тактыкты, саясат сактыкты талап кылат. Анан ушул тарыхый документте көп адамдардын тагдыры чечилет, мамлекеттин тагдыры да чечилет. Мен өзүмдүн сунушу менен чыктым. Да, бардыгыбыз жакшы билебиз. Кумтөрдүн кумга сиңген алтындарын. Эң негизгиси экеле келишим болгон. Элдин башын ар жак бер жакка бурмалабай ачыгын айтайык да, ала кушту атын атай турган болсок, 2003 жылкы кабыл алынган чечим инвестиционный соглашение, анан 2009 жылкы кабыл алынган конституциялык чечим. Анан бул токтомдо 2020 жылдын октябрь айынан келген гана бийликти актап калгандардын бардыгын Кыргыз Республикасынын чыккынчысы катары сыпаттап салдык да. Чыккынчы деп атап да салдык. Алардын бирок чыккынчы деген аныктамасы жок. Чыккынчы деп бир гана сот берсе керек, бирок бул жерде ушуна кирип кетти да. Мен ошого нааразымын. Эмне үчүн биз 2020 жылдын октябрынан эле алышыбыз керек. Ага чейинкилердин бардыгы чыккынчы болуп, андан кийинкилердин бардыгы эме кылабы. Бирок ошол Акаевдагы, Бакиевдагы, Атамбаевдагы, Жээнбековдагы Кыргыз элине кыянаттык кылып чыккынчы болгон болсо, аларга кызмат кылган адамдардын баары ошо турат да. Анда ушул жердин жарымысы чыккынчы экенбиз да. Эң негизги чыккынчылар 2009 жылы өкмөттө, анан жогорку кеңеш иштегендер деп мен айтам. Мына ошол 2009 жылкы конституциялык соглашениеда кумтөргө кулдук уруп, конституциялык соттун чечими менен бекитип бергенбиз. Андан кийин келген бийликтер ал конституциялык соттун чечимин бузалмак эмес. Ал эми кечеги Октябрь райондук соттун чечими ал Октябрь революциясынын чечиминдей эле, аны арбитраж сот кабыл да кылбайт керек болсо. Туура 5 миллиард долларга жакын дооду коюп атабыз. Бирок мен ушул акчаларын өндүрүп аларыбызга, кумтөрдү көндүрүп аларыбызга ишене албайм. Жакшы болот эле эгер өндүрүп алсак, Кытайдын каргысынан кутулсак, ар бир кыргыз аяк алтын аяктан суу ичип кутуруп калсак. Бирок бунун бардыгы менин жеке пикиримде жомок. Мына кече түнүндө арбитраждык сот кое берди Сентера. Сот кое берди. Биз эгемендикти алгандан бери эле кумтөргө кулдук уруп келгенбиз. Сиябека, Камека, Сентерага. Азыркы деле соттошуу бул коштошуу эмес, бул достошуу. Достошуу. Эгер коштошо турган болсок, анда башка жол менен баралы. Мен өзүмдүн өзгөчө пикиримди жаздым. Элди убара кылбайык, элди убада кылбайык, улуттук саштар салайык. Ошону кылалы, кылбасак кысалык. Башка сөз жок да.
Эмне үчүн биз 2003-2009 жылкы келишимдерге учкай кеп кылып, андан кийинкиге басым жасап атабыз. Бул саясат да. Бул саясат да, чылгый саясат. Бирок 2003, 2009, 2007 жылда комиссия болгон. 2007 жылы Атамбаев өкмөт башчы болуп турган кезде Акылбек Үсөнбекович комиссияны жетектеген. 2003 жылкы жумушчу топто Акылбек Үсөнбекович азыркы комиссиянын башчысы бажы салык кызматтарынын төрагасы болуп комитеттен ошол комиссия кылышкан. 2009 жылкы өкмөттүн премьер-министри болуп туруп экономикалык саясатын көзөмөлдөп турган. Анан бардыгы чыккынчы болуп бул киши кургак чыкканда бул кандай болуп калат? Тарых бизди кечирбей калат го дейм. Алардын күнөөсү канчалык болсо бул кишиники да ошончолук болмок да. Эмне үчүн Акылбек Үсөнбекович ошол кезде Акаевдин бетине мендей болушун айтып чыккан жок? Эмне үчүн Бакиевке ушинтип айтып чыккан жок ошол кезинде? Эмне үчүн Атамбаев айтып чыккан жок? Сиз чыккынчысыз мындай кылып атасыз деп. Эмне үчүн Жээнбеков айтып чыккан жок кече? Эмне үчүн айтып чыккан жок? Мына мен азыр айтып чыгып атам. Өзүмдү каршы пикиримди айтып чыгып атам. Оюн кылбаш керек да. Бул чылгый оюн, саясат. Кумтар боюнча мен Кубанычбек Исабековдун, Базарбай Мамбетовдун 2013 жылкы мамлекеттик комиссиянын чечимдерин бардыгын окуп чыктым. Эринбей. Бирок бардыгы эле келип туруп ошол эки келишимдин тегерегинде. Анан биз бүгүн чыккынчылардын бардыгын фамилиясын жазып алып туруп, анан башкы прокуратурага берип атабыз. Бирок баш мыйзамда Кумтар боюнча мурунку берени алынып калбадыбы? Мурунку баш мыйзамда бар эле да Кумтар боюнча козголгон кылмыш иштерине мөөнөтү эскирди деген берене колдонулбайт деп. Азыр кимди жоопко тарта аласың? Нанаев өтүп кетти, Танаев өтүп кетти, Камчок Кудайбердиев өтүп кетти, Насирдин Исанов жок. Кимди жоопко тартабыз? Анан бул ашуудан берген отчет болот атпайбы Байдылдан кандай эле? Эгерде биз комиссиянын дагы ноябрга чейин узартып аткан болсок, анда биз сүйлөшүүлүккө мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? Биз Кумтар Камека легендарлуу парламенттин башын жуткан. Канча деген өкмөттүн башын жуткан. А бизге окшогон чимкирик парламентти, чиркейди жуткан бакадай эле кылып жутуп коет. Эгер биз жутабыз десек, эгер биз Кумтарды утабыз десек, анда улутташтырууга барышыбыз керек болчу. Элди да убада кылбайт элек, элдиге да убада кылбайт элек. Азыр шорун эл көрөт. Бул мен жеке пикирим. Мен азыр жана фейк троллдар төбө басты калышы мүмкүн. Бирок биз бүгүн урматтуу кесиптештер, азыркы токтом менен Садыр Нуркожоевдун алдына аппак пактаны коюп атабыз. Бирок ошол пактанын алдына жай жарылып бара турган минаны коюп атабыз. Бул долбоор азыркы президенттин аңга түртө турган долбоор. Бул менин жеке пикирим. Сыйлайсыздарбы, сыйлабайсыздар, бул менин жеке пикирим. Ар ким бири-бирисинин пикирин сыйлашыбыз керек. Бирок мындай алабармандыкка барганча, же биз кутурушубуз керек болчу, же утулушубуз керек болчу. Бирок тилекке каршы биз кечигип калдык. Мына Кыргыз алты жөнүндө кечеден бери эмне деген сөздөр айтылып атат? Эмне деген сөздөр айтылып атат коллективдери? Бирок ошол киши бүгүн директорлор кеңешинде отурат. Дегеле кандайынан карап караганда да калыстык сөзүбүздү айтып коюшубуз керек. Кыйсын кулатпай алыстык сөз айтпай. Кийинки мына азыркы башкы прокуратурага сунуш кылган жетекчилердин күнөөсү канчалык болсо да билбеймин, бирок Акылбек Үсөнбековичтин комиссиянын төрагасынын дагы күнөөсү алардыкынан экесе көп деп мен айта алам. Бетке айтышыбыз керек. Акылбек Үсөнбекович ошол 2003 жылы келишим болуп атканда айтып чыкса менде бол ушул жерден. Анда башка болмок эле. Акаевга Нобель сыйлыгын сунуштаган ушул киши болгон. Бакиевди мартабалуу деген макам берген ушул болгон. Эми баарыбыз билебиз, 2003 жылы Айдар Кумтөрдү куйруктан кармаса, 2009 жылы Максим кекиртектен кармаганда Кумтөрдү. Анан кийин сементтеп кирпич коюп салганда кайта келбей турган конституциялык сот менен бекиткенде, ушул жердеги парламент ратификация кылып бергенде, жөнөкөй келишимди эл аралык деген макам бергенбиз да. Эртең арбитраждык сотто башталганда биздин Октябрь райондук соттун чечимин ал Октябрь революция чечимин эле кылып алар кабыл албайт. Эгер биз улутташтырганга барсак, анда бул башка маселе болчу. Анда арбитраж сот алардын централдын арызын кабыл алмак эмес болчу да. Ошондуктан мен жакшыбы, жаманбы ушул мамлекеттик комиссиянын катарындагы адам катары өзүмдүн өзгөчө пикирим менен чыктым. Анан бул корутундуда токтом долбоорун карап чыгыңыздар, Эринбей окуп чыгыңыздар. Ал жерде айыптап атат.
Мисалы айтып атат, Акаев 44 миллион алған деп. Ал кеше Азаттык аркылуу айтты, мен алған жоқпын деп. Атамбаевты 10 миллион доллар алды дейді. Мен кеше жактоочусу жақындар аркылуу сурадым. Ал киши кыйналып аткан экен, бирок айтыптыр. Эгер Акылбек Жапаровдун комиссиясы менин 10 сом алганымды далилдеп берсе, мен ушул жерде тергөөсү жок, дагы соту жок, 10 жыл отуруп берем деп. Анан ушул жердегилердин баардыгы ошол токтомго добуш бересиздер. Бирок токтомду карап чыксыздар. Аша чапкан, аныкталбаган нерселердин баардыгы тергөө соту жок эле, биз алардын баардыгына кылмышкер чыккынчы кылып салдык. Анда биз кимбиз? Анда жогорку кеңеш легендарлуу парламентти jutkан кумтөрдү биз жутабыз. Биз тарыхта өзүбүздүн жанагы илешкен жаманаттан